Саламатсыздар көрөрмандар, УТРК Оштун эфирдик берүүлөрүн андан ары түз эфирде кечки студияда улантабыз. Студияда жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Ош шаарында бак-дарактар массалык түрдө кыйылып, ордуна жаңылары отургузула турган болууда. Жаңы келген кала башчысы көп жылдык дарактарды жок кылып, анын ордуна жаңы көчөттөрдү отургузуу керектигин билдирген. Учурда негизги делген Курманжаннатка көчөсүндө эле мисалы 1000ден ашык бак-дарактар жок кылынат деп айтылган болчу. Мындай маалымат коомчулукта учурда түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Айрымдары ошол массалык түрдө бак-дарактарды кыйуу зарылчылыгы кереги жок болчу деп айтып жатышат. Айрымдары бул демилгени колдоого алууда. Деги эле акыркы учурда экология маселеси курч болуп, абанын температурасы жыл сайын көтөрүлгөн маалда бак-дарактарды кыйуу канчалык зарылчылык болчу. Биз бүгүн мына ушул теманы айланасында сөз кылабыз. Анан албетте биздин студиябызга келген коноктор бар. Биринчи бизде коногубуз Тажиммат Эркебаев агайыбыз келген. Ош мамлекеттик университетинин табигый ресурстар борборунун директору, биология илимдеринин кандидаты, доцент. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Кезектеги бизде коногубуз Гүлгакы Мамасалиева эжекебиз келген, Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Анан бизде кезектеги коногубуз Эшмамбет Кармышак мырза келген, Ош шаардык мэриясынын чарба жана коомдук транспорт бөлүмүнүн башчысы. Саламатсыздарбы, кош келдиңиздер. Эшмамбет мырза, суроону сизден баштайлы. Эмне үчүн ошол 4000ге жакын, 3000ден ашык бак-дарактар бирдей учурда кыйылып жатат? Анан Курманжаннатка көчөсүнө сырткары дагы кайсыл көчөлөрдөгү бак-дарактар алынат? Биринчиден саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Туура бүгүнкү күндө Ош шаарында Курманжаннатка көчөсүндө дээрлик 1468 даана дарактар кесилип алынды. Бул эмне кажети бар деген сурооңузга жооп бере турган болсок, мындан 1,5 жыл мурда дагы атайын коомдук угуу өткөзгөнбүз. Ошол убакта эле бизге белгилүү эле адистер дагы айткан, тиешелүү жанагы биологдор, экологдор ал жердеги дарактардын көпчүлүгү эскилиги жетип, куурап, бизге визуально жана сыртынан байкалбашы мүмкүн, бирок ичи чирип кеткен учурлар көп болгон. Анан ошол дарактарды жаңылоо боюнча атайын сунуш киргизип, Алымбек Татка скверинде атайын коомдук угуу өткөзгөнбүз. Ал жерге жанагы тиешелүү адистер, эксперттер келген, коомчулуктан келген, жанагы НПОнун өкүлдөрү дагы келишкен. Ал жерде бир катар талкуу жүрүп, анан ушул маселе аягына ачыкпайдан калган. Бүгүнкү күндө шаардык кеңешке биз аталган сунушту киргиздик. Мэрибиз Жеңишбек Шерматович атайын жеринде көрүп, чындыгында дарактар эскиргенин көрдү. Анан туура эле демилгени көтөргөн экенсиңер, ушуну аягына чыгарышыбыз керек деп сунушту киргизгенбиз. Шаардык кеңештин депутаттары да жалпы бир добуштан колдоо беришти. Анан бүгүнкү күндө ошо чечимдин негизинде тиешелүү мамлекеттик орган, бул экология боюнча органдын да макулдугу менен бүгүнкү күндө дарактар алынып салынды. Демек, өткөн жылдагы демилге эмишке ашып жатат деп түшүнсөк болот. Мурда дагы көтөрүлгөн, бирок шаардык кеңештин токтому жок эле ал учурда. Бирок ошол учурдан эле акыркы көп жылдан, акыркы бир 3-4 жылдан бери эле бул маселе көтөрүлүп келген. Анан бүгүнкү күндө ошо чечим чыкты, тиешелүү чечим экология органдары менен макулдашуудан өткөзүлдү. Эксперттер менен дагы атайын тегерек стол өткөздүк кечегинде. Ал жерде дагы тиешелүү өздөрүнүн ой пикирин, сын сунушун айтып, ошонун негизинде бүгүнкү күндөгү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Ошондо негизги себеп жана бак-дарактардын ооруга чалдыкканы, туура эмес буталганы деп айтылып жатпайбы? Негизи ошондой. Биз ошо дарактарды кыйганда дагы жеринде көрдүк да, сиздердин кесиптештериңиздер дагы, атайын массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы көрдү. Жеринде дарактардын абалы чындыгында аябай начар. Чириген учурлар көп. Дээрлик бир 80-90%га чейин. Ал жерде атайын бизде видео фиксация дагы бар. Ошолорду биз ушундай суроолор, талаш тартыш учурлар жаралган болсо деп атайын тартып койгонбуз. Эгерде калуучулар болсо. Алар канча жылдык бак-дарактар болчу алды? Эми алды 50-60 жыл деген дагы маалыматтар бар экен. Анан эксперттер деле, биологдор деле ошентип айтып атат. Ал жерде бүгүнкү күндөгү ошол дарактардын абалы биз жанагы коомчулук айтып атпайбы, бул кычкылтек бөлүп берет эле, туура эмес кыйып атасыңар, эртең жайындасыңар тез деп. Бизде эксперттер айтып атат, ал жердеги дарактардын көпчүлүгү андай жана касиетин деле уже жоготкон депчи.
Эмне себептен касиетин жоготкон, эмне себептен алар ооруга чалдыгып калды? Мисалы, ошол эле учурда эксперттердин дагы азыр эми Тажиммамат агай кантип айтат, толук балким туура эмес болсо оңдоюп кететтир. Көп жылдык, мисалы 100 жылга чейин ал жерде жана жарактуу бактарактар болчу, бирок сиз айткандай эң алды эле 50-60 жыл гана болгон. Ал жерде ошо убагында туура эмес буталган деген да немелер бар. Себеби акыркы жылдары өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошо жанагы бир 2-3 метр жогорудан эле жанагы дарактар туура эмес буталган, ошо негизинен жанагы майда бутактар чыгып, анан мындай көрүнүшү деле мындай дарактай эмес болуп калганда, жана опухольго окшоп эле мындай көрүнүшү деле көңүл тарта тургандай болбой калган. Анан көпчүлүгү биз ошол жерде да bundan 1,5 жыл мурда ошо аныктаганыбызда, мурда Союз убагында автоунаа деген аз болгон да, ошого жолдун эки бетине тең арык, то есть арыктын эки бетине тең дарактар эгилген экен. Бүгүнкү күндө ошо жол тараптагы дарактар дээрлик жанагы асфальттык покрытие деп коебуз, жолду бузган учурлар көп болду. Биз аны дагы эсептеп экологияга убагында бергенбиз. Анан ошо негизинде баардыгын жалпылап туруп, азыр бүгүнкү күндө ошондой иш кадамга барып, алып салуу иштери жүргүзүлдү. Бул жерде бүгүнкү күндө Курман Жандатка көчөсүн алып өттүк. Негизи көчө. Андан кийин дагы көчө. Ленин Масалиев деп шаардык кеңештен макулдук алганбыз, бирок аны этап-этабы менен жүргүзөлү деп бүгүнкү күндө ичара сүйлөшүп атабыз. Тажиммамат агай, бул көрүнүшкө эмне дейсиз? Мисалы 50-60 жылдык дарактар алды жок кылынып атат, жана туура эмес буталган деген негиз болуп атат. Анан эми ошол экологиялык, биологиялык жагын алып караганда дейличи, ынандыңызбы? Мисалы ошол кыйылып аткан дарактарды сиз көрдүңүзбү? Анан негизи көпчүлүк жарандар айтып атпайбы? Ал жерде мисалы бактарактардын 100% эле мисалы ооруга чалдыккан эмес, соо дарактар дагы кыйылып жатат деген пикирлер мисалы социалдык тармактарда деле айтылып жатат. Сиз бул боюнча эмне дейсиз? Туура, биз да көрүп атабыз шаарда дарактарды алып атканын. Эми бул 60-70 жылдары эгилген дарактарды өз негизи. Анан кийин негизи организм карыйт да. Булар дагы эгерде жакшы уход болсо 100 жылга чейин жашай берчү дарактар эле негизи. Мисалы көбүрөөк чынар теректерди алды. Мен эми зарылчылыгын ушул бир эле ушул ичи көңдөй болуп калып, анан кийин жанакыдай коопсуздук пайда кылып атат дегенден дагы көбүрөөгү ушул шаардагы инфраструктураны мындай өзгөртүү болсо керек деп ойлоп атам. Себеби жолдорго машиналар батпай калды. Ал дагы зарылчылык болсо керек. Эми эгер дарактарга келе турган болсок, мындай да, ушул жашылдандыруунун максаты дарактарды тандоодо ошо дарактардын касиетин караш керек да. Эмне бизге пайда алып келет? Негизинен дарактардын 3 касиетин караш керек да. Биринчиси, биз дайым көрүп жүргөн бул декоративдик касиети. Мындай караганда көз жоосун алып, кооз болуп, жакшына болуп туруш керек. Экинчиси санитардык гигиеналык сапаты. Эми санитардык гигиеналык сапаты дегенде биз 3 касиетин карайбыз. Биринчи, кислород бөлүп чыгарат дейбиз, кычкылтек бөлүп чыгарат дейбиз. Экинчи, баягы чаңды, газдарды, баягы автомобилден чыккан баягы уулуу заттарды өзүнө сиңирип турат дейт экинчиси. Үчүнчүсү бул фитонциттик активдүүлүгү өсүмдүктөрдүн. Эми фитонциттик активдүүлүгү, мына мисалы дагы бир касиети бар, өсүмдүктөрдүн мындай айлана чөйрөнү булгоо касиети дагы бар да. Тескерисинче болуп калышы да мүмкүн. Тескерисинче болуп калышы мүмкүн да. Мына мисалы мен ушул дарактарды алганга ошол зыяндуу, адамдын ден соолугуна зыян алып келе турган дарактарды алганына мен уланып атам да. Мисалы чынар терек. Буга мисалы 50-60, 70 жылда, 80 жылдарга чейин аллергия деген ооруду көпчүлүк билген эмес, аллергия жок болгон эмес. Ушул айлана чөйрөнүн өзгөрүшү менен аллергия оорусу пайда болуп атат. Мына ушул чынар терек мисалы 2 ай өзүнүн баягы уруктарын чачат. Ол өтө микроскоп көрүнүштөгү өтө майда урук. Өзүңүздөр да билесиңиздер, алдынан кетип атканда жазда апрель-май айларында чынар теректин алды сапсары болуп калат. Ошодон дем алган учурда ол аллергия, адамды организмде аллергия.
аллергологдор да муну көп айтышат. Ошол дарак аллергия чакырат деп. Эми дагы мисалы айтсак, теректер. Жазда мурда билбейт элек, азыркы мезгилде пактаны чачып койгондой агарып кетет көчөлөрүбүз жаз мезгилде, билесиздер да. Аллергия алып келет бул дагы. 2 ай ушундай созулат да. 1 ай, 1,5 айга чейин созулат. Ушундай зыяндуу дарактардын алынып койгону адамдардын ден соолугуна жакшы пайдасы тийип атат. Тиет да негизи. Ошол жерде алынган дарактардын көпчүлүгү чынар теректер экен. Мен карадым да. Анан экинчиси баягы ичи көңдөй болуп, жыгыла турган абалга келип калгандары да көп экен. Биз дагы көрдүк аны. Бул эми туура эмес, баягы агротехникалык эрежелерди сактабагандыктан ушундай болгон да. Баягы обрезка кылат кескен убакта, анан сугаруу учурунда булардын пайда болуу себептери ар түрдүү. Негизи өтө ысык болуп кетсе, же суу өтө көп суу менен камсыз болуп калса, же болбосо жаңы механикалык обрезка кылган учурларда ошол жерге баягы коз карындар түшүп калат, микроорганизмдер түшүп калат. Ошолордун таасиринен ал жерде көбөйүп, ошол дарактын ыстыболун жеп, көңдөйдү пайда кылып коет да. Анан азыр мисалы чынар теректи айтып атпайсызбы? Тескерисинче, мисалы адамдардын ден соолугуна зыян, анан ошолор мисалы бирок шаардын көчөлөрүнө эгилип калган да кайсыл жыл убакыттары. Анан эми ошондо мисалы көчөлөргө дарактардын жана түрлөрүн, көчөттөрдүн түрлөрүн эккенде да бир анализ болуш керек экен да, туурабы? Кайсыл дарак мисалы адамдарга жана пайдалуу, мисалы климатка пайдалуу, анан сөзсүз түрдө болуш керек. Себеби подбор кылганда, тандоо алганда ошол өсүмдүктөрдүн касиеттерин жакшына билип анан эгиш керек. Азыр жашылдандыруу десе эле бүгүнкү күндө кээде ушул колуңа тийген көчөттү алып келип эгише берет да. Ал зыян келет дегенди карабайт. Бүгүн илимде өтө мындай изилденип бардыгы белгилүү болуп калган, ошону жакшы билбей эгип койсок, мисалы ден соолукка зыян келтирет да. Бул эми абаны тынбай жутуп турабыз да, секунд сайын жутуп турабыз. Ал аз-аздан кирип отуруп организмге ушундай таасирин тийгизет да. Азыр эми сиз ошондо шаардык мэриянын бул кадамы менен макулсуз, жана дарактардын зыяндуулугун же мындай курап өз милдетин аткарбай калгандыгы үчүн, ичи көңдөйгө айланып кеткендиги үчүн сиз бул кадамына мен бир себеби менен макул болдум. Бул бир себеби, экинчи макул болгону мындай. Азыр Курманжандаткан көчөсүндөгү дарактарды алып атат да. Эми карасаңыз, Курманжандаткан көчөсүнүн башталышы мына илгерки Алай гостиницасынын жанынан башталган. Ошол жерден жогору чыгып келатканда областтык китепкана бар, Токтогул атында Сатылганов атындагы. Ошол жерде парк бар. Паркта ошол жерге бир топ эле дарактар эгилген. Эми көчөдөгү дарактарга караганда ал жерде дарактар өтө көп да. Андан жогору келсек, Алымбек датка деме бар, жанкы скверибиз бар. Ал жерде да дарак бар да. Эми бери жолдогу бир катар даракты алып койгон менен көп деле анчалык таасирин тийгизе бербейт да. Дагы жогору жакка келе берели. Араванскийде остановканын аркасында дагы сквер бар. Пионер бар. Анын алдында баягы дом счастьянын алдында дагы сквер бар. Ошол жерде дарактарды алуу менен ал көп эле таасирин тийгизет. Эгерде ошол жерлерде бир да дарак жок болсо, биз ошол жерде алсак болбойт аны десек болушу мүмкүн эле да. Бирок ушу көчөнү мындай карап келсек, бир топ эле көп деле мындай зыянга алып келе турган нерсе жок да. Ошон үчүн баягы зарыл болуп аткан жолдорду кеңейтүү, ошол жердин инфраструктурасын жаңылоо, көбүрөөк басымдуулук кылган үчүн ал наркы алынган компенсация болот да. Курак эже, эгерче сөзүңүздү бөлөм, эми жана Тажиммат агай жана экологиялык жактан, биологиялык жактан бир жана пайда зыянын анализдеп, ошонун негизинде өзүнүн жана көз карашын, пикирин айтып атат. Бирок сиз ошол социалдык тармактар аркылуу дагы мындай ошол дарактар кыйыла баштагандан бери көп пикириңизди айтып, мындай өзүңүздүн жана позицияңызды көрсөтүп келе жатасыз. Жана сиздин ошол биздин баамдаганыбызга караганда сиз бул кадам менен таптакыр макул эмессиз, айрым бир билбейм учурларына. Ошол эле учурда жана шаардык кеңештин депутаттарын дагы сотко берди деп айтылып жатат. Эмне себептен? Мен тиги бул кыюулар менен макул эмесмин. Анткени биз коомдук угуу өткөзгөндө 1400 дарак жөнүндө сөз болуп аткан жалпы. Эми 3800 деген бул 3 эсе көп болуп атпайбы? Ошол себептен макул эмеспиз. Эми биз сөз кылып баштаганда эле эми ушул 1400 боюнча эле сөз болот экен. Эми ал 1400 шаарга чачылган бир көчө мындай полностью алынат экен деп ойлогон эмеспиз да. Азыр Курманжандаткай көчөсүн барсаңар, согуш болгондой эле, бомба түшкөндөй эле
тыйпыл да, жаңы конушка келип көчүп келгендей болуп калды да. Ал эми мен азыр суроо берет элем мына ушул Ишмамбетке, анан бул агайга, силер неме менен тааныштыңарбы? Ошол айлана чөйрөгө тийгизген таасири боюнча баалоо менен тааныштыңарбы? Атайын жана чечимдери болду деп атаса тиешелүү. Аны экологдор кылат, аны Милли природа кылып берет. Ошону менен тааныштыңарбы? Ошону жасадыңарбы өзү негизи? Негизи азыр ушул жерден дагы жогоруда айтпай кетипмен. Биз ал жерде дарактарды алуу эле эмес, ал жерде агай дагы жакшы эстетип койду. Ал жерде биз өзүңүздөр билесиздер, Курманжан ата көчөсүндө дээрлик ирригация системасы жок болгон. Менин суроомо жооп бербей атасыздар. Кошумчалап кетем. Ошол жерде ирригация бүгүнкү күндө ирригация тутумдарын куруу иштери башталды. Бул менен ошол жерде биз проектини согласовать эткенде ошо экология органы менен сөзсүз түрдө макулдашуу иштерин жүргүзөбүз. Биз жана шаардык кеңештин токтому менен эле чектелген жокпуз да. Шаардык кеңештин токтомунда ошол жерде жана экология кызматы менен макулдашылсын, корутундусу алынсын деген жер бар. Биз аны сөзсүз түрдө ошол атайын орган менен макулдашканбыз. Бул деген ошолор өзүнүн тыянагын берди. Ошонун негизинде иш болуп атат. Биз өзүбүз эле барып туш келген даракты алган жокпуз. Агай жогоруда жакшы белгиледи. Ошол жердеги мына Курманжан ата көчөсүнүн ошол макулдашуу бир кагаз түрүндө барбы? Далил иретинде бир корутундусу бар. Эжеке Гулак эжеке бизге кайрылган. Биз кат жүзүндө эжекеге жооп беребиз. Андан эч неме жок. Суралган документ, тийиштүү документтерин беребиз. Агай жогоруда айтпай кетти, драма театрдын алдында дагы кичине жашыл аянча бар, скверибиз бар. Андан келип мэриянын жанында дагы атайын жанагы Вечный огонь, ал жерде дагы скверибиз бар, жанында Токтогул парк бар. Бул жерде жана дарактар алынып эле биротоло. Ооба, бизде сиз өзүңүз айткандай сквер барбы ал жерде жана жок, ооба, мен ушул жерде сиз менен макулдашпайм да, эмне дейсиз? Мисалы сквер, аллеялар бар, ушул Курманжан ата көчөсүндө мындай санап келгенде жеткиликтүү эле окшойт. Бирок көчөдө бир көлөкө берчүдөй бактарак болушу керек да, туурабы? Көлөкө бергенден дагы мен улап кетейин да. Өзү чоң шаарларда эми градостроительство деген норма бар да. Градостроительный нормага ылайык жанагы машиналар жүргөн жол менен тротуардын ортосунда жашыл зона кашаал болуп туруш керек. Тротуар менен ушул трассанын ортосу. Эгерде көңүл бурсаңыздар, чоң шаарларда ошо Душанбе, Алматы болобу, эми Бишкекте анчайын деле эмес, башка чоң шаарларда ошол трасса кетет, анан кийин жашыл зона кетет, 3 катар жашыл неме вид өсүмдүктөр эгилет, андан кийин тротуар башталат да. Азыр эми чындап эле ушунчалык оңдогону убакыт болуп калып, ушунча убара болуп, ушунча өзүңөрдүн башыңарды кертип коюп, кылмыш иши козголгонго карабай, коркпой ушундай иш баштадыңарбы? Анда демек аягына чейин жеткизип, ошол жерде тротуар менен жолдун ортосунда жашыл ошондой зона щит кылыш керек да, жашыл щит кылыш керек. Аны жанагы айтканыңар болбойт. Могу жерде сквер бар, экпеле койгула, бу жерде бульвар бар, экпеле койгула. Ал бульвар менен скверлердин предназначениясы вообще башка. Тротуар менен трассанын ортосундагы жашыл мындай полоска, анын предназначениясы вообще башка. Аны менен жакшы билесиңер силер. Бул жерде экранда адамдардын башын айлантыш кереги жок да. Анан ошондой болгон бир сөз. Өзү биздин мамлекетте закон бар да. СНИП деген бар. Санитарные нормы и правила деген. Ошол жерде канча көчөт болуш керек, канча территорияда. Кайсы мектептин территориясында, больницанын территориясында. Ошону айтайын деп жатканда, мисалы негизи Ош шаарында, мисалы адам башына эсептегенде деле дарактарды саны жыл сайын генеральный планда бар ошо. Генеральный планда. Пояснительный запискада. Мен кабыл алган эмесмин ал генеральный планды, бирок ошол жерде ушул каралыш керек да. Эгерде ушул СНИПке жооп бере турган болсо, бул маселе жаралбайт. Эми мен ойлойм, эгерде ушул пландап атканда, башка болгондо мэрия бар бул жерде. Мен мэрияда иштебейм. Мен ошол пландап атканда ошо СНИПтин нормаларын караш керек да. Ошондо бул маселе жаралбайт. Же болбосо, эгерде азыр кыйылып калды, ошо нормага келтириш керек да. Мен толтоп кетейин, азыр Гулак эжеке айтып бардык дарактарды алып салдыңар деп. Биз алып салып таштап салган жокпуз да. Бүгүнкү күндө ал жерде ийне жалбырактуу дарактарыбыз турат. Ошол жерде бир катар болуп оградительный зона деп атасызбы, ошондо турат. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө ошол дарактардын ордуна эле кайра дарак эгебиз деген планыбыз бар. Бул боюнча атайын биздин адистер Өзбекстан Республикасынын Ташкент шаарына барып бир сыйра көрүп келишти дарактарды, өздөрүнүн сунуштарын айтышты.
атайын эксперттер менен сүйлөштүк кечээне мэрияда да талкуу кылдык. Насыка азыр башка жактарда карап атабыз. Биздин шаардын климатына ылайык келген дарактарды ошо агай жогоруда белгилегендей атайын кычкылтекти көбүрөөк бөлүп бере турган, жана чаңды өзүнө сиңирип ала турган, уулуу заттарды сиңирип ала турган дарактардын түрлөрүн тандап туруп шаарга эгелдеген планыбыз бар. Ошол жумушту аткарган. Ошол планды депутаттар бардыгы бир добуштан колдоп бердиби? Колдоп берди. 100%. Анан эмнеси менен сиз макул эмессиз? Мен макул эмесмин, анткени бул соттошуу азыр эмне болот деген сыяктуу. Дарактар инвентаризация болуп, Зеленхоздун немесине балансына кириш керек да. Биз убагында дарактардын баарын инвентаризация кылып бергиле, ар бир даракка номер коюп бергиле дегенде Зеленхоздун колу тийген эмес да. Азыр списание болот да. Списание болгондо ар бир дарактын өзүнүн баасы менен списание болот да. К сожалению, андай болгон жок. Болсо дагы жанагы мурунку бул амортизация болбойт зеленый насажденияда. Амортизациясы жок, наоборот, жылдан жылга ошол дарактын баасы кымбаттайт. Мисалы, эгерде эгип атканда 5000 сом болсо, азыр ошол 60 жылдын ичинде 50.000 сом болуп калышы мүмкүн, ар бир даракчы. Анан азыр булар айтып атпайбы, мэрия айтып атпайбы, кырккан дарактарды сатабыз депчи, тендер менен. Булар сата албайт тендер менен. Анткени алар баланста жок. Кантип тендерге сата алат? Ан үчүн, сатыш үчүн баланстагы баага ошол туура келиш керек да. Эгерде ошол саткан акча кайтып аны возмещать этпесе, анда булар хищение имуществого кирип кетишет да. Ошол себептен менде суроо бар эле. Бүгүн атайын ошого келгем. Балансовая стоимость кыйылган барактардын баасы канча? Ошол 1400 ботаракты кыйып атат. Анан алар кайсыл жака кетилет, ошолордун маселеси канча? Ал дарактардын баардыгы бүгүнкү күндө кыйылып, биздин питомникке жеткизилди. Толук жумуштар бүттү. Кыйылуу жумуштар бүттү. Кыйылуу жумуштары жүргүзүлүп атат. Алар жеткизилип атат. Аны биз атайын жанагы көз карандысыз баалоочулардын жардамы менен аларды баалайбыз. Анан кийин сатабыз. Буга чейин ал дарактар канча турган баланста? Гүлбакыр эже мындайда сиз толуктап жооп берип атсаңыз да болот. Биз дагы күйөбүз. Шаарга сиз канчалык күйсөңүз биз дагы күйөбүз. Бирок эми мыйзамдуулук жагы менен толуктап өтсөңүз болот. Мисалы, биз аны баалатып туруп тиешелүү немелерге сатабыз. Калоочуларга. Андан сырткары бизге бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясына ошончо кайрылгандар бар. Ушундай дарактарыңарга кыйып атасыңар, бизге колунда жок, инвалид балам бар, ошондой биз аярлуу катмарданбыз, бергиле деп. Андай учурларды карап, тиешелүү органдар менен макулдашып, ошол эле сот защита эгерде чындыгында муктаж болгон болсо, ошондойлорго берип деп атабыз. Бул кайрымдуулук жагын карап атабыз. А негизи бул дарактарды сатабыз. Сатып, бул Зеленхоздун счетуна түшөт. Эч кимдин счетуна түшпөйт. Канча сом босатылат? Бүткөндөн кийин көз карандысыз баалоочулардын жардамы менен баалап туруп сатабыз. Жок, булар мындай да, кымбаттайт деп атпайсызбы? Керектүү дарактар чирип аткан болсо каякта кымбаттайт? Чынар терек макул, кымбатташы мүмкүн, ооба, чынар терек. А калган теректердин кебедесин көрдүңүз да. Кебедесин бардык ошол спордун баарын жанагы неме деген чыгарыш керек да, экотехинспекция берген оценка воздействия на окружающую среду, ОВОЗ деген документ болуш керек да. Бул бир эле документ менен чечилбейт. Азыр Эшмемет айтып атпайбы силерде корутундусу бар. Корутунду заключение менен чечилбейт. Сиз эч бир документти көргөн жоксуз. Жок. Ал бир эле кагаз менен заключение болбойт. Ал ар бир даракка диагнозун жазып бере турган. Анан канчалык деңгээлде ошол немеге окружающая средага, Оштогу айлана чөйрөгө таасир тийгизет деген целый документ болот. Аны деген Академия наук подтверждать этип бериш керек. Мисалы, азыр мен булардан ошол ОВОЗду албасам, анда мен өзүм заказ кылам. Азыр немегечи мен природага жасап бергиле ошону депчи. То есть ал жерде ошол жанагы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол жарандар өздөрү дагы ошол баалоону заказ кылса болот дегенчи. Анан эми мен телевизорум бузулуп калса, мен аны ыргытайын десем, мен примерно билем да ал телевизордун баасы канча экенин. Булар деле ошол кыйла электе ошол дарактардын баасын билет да. 1400 дарак канча баа турат, чиригенби, чирибегенби, жакшыбы, сообу, соо эмеспи. Бирок эми анализденет булар. Примерно анализдебейт, булар кыйып атканын астынан билиш керек. Курманжандаткадагы толук дарактардын баасы, там, не знаю, 500 миллион болобу, 1 миллиард болобу, ошол бааны билиш керек. Анткени ошонун ордун толукташ керек да булар. Ал баланста турган акча 1С турат да, ал как инвентаризационное делода турат да. Аз чыкканда ошо акчаны булар кириш кылыш керек. Ортосундагы разница бул хищение имущества болот. Бул имущество, бул неме кыймылсыз мүлк. Мэриядагы Зеленхоздо кыймылсыз мүлк болуп эсептелет бул.
Демек жана сиз баланста турбайт дедиңиз, азыр кайра баланста Жок, турат. баланста ошондо Эшмамет мырза, баланста туруш керек, турса деп атам. Силер кече турдуп турат дегенсиңер. Жашылдандыруу комбинаты тарабынан теленет, ошолордун мүлкү болуп эсептелинет. Ооба, ошолордун мүлкү. Жана сиз турбайт деп атпайсызбы? Мэриянын мүлкү. Ошондо жана анализ баасын айта албайт атасында. Балатабыз, аны биз Жок, балатпайсыңар, азыр уже билесиңер, 1С-ке киргенден кийин уже азыр билинет, абай аны билет, билиш керек өзү. Аны балатабыз. Эмне үчүн ошол мындай анализ, анда мындай изилдөөлөр толук жүрбөй калган болобу? Ошондо мисалы юридикалык жагын айтып атат, мисалы баасы керек алар, андан кийин оценка болгондон кийин жана даракты эккенде биздин жергиликтүү бюджеттен коротулуп ийилген да, ал мына Тажимат агай айткандай 60-70 жылкы дарактар да бар, бирок адам берки да дарактар бар да. 20 жыл мурун жаңы калабайсыз келгенден кийин аларды сатып алган кой эккенде, анын акчасынын баасы уже бар бири көрүнүп келген. Азыр мындай болуп атат да, бул жерде азыр дарактын өмүрүнө биз мындай боору болгон адам болуп атабыз, анын адамдын өмүрүнө коопсуздук жагын эч ким ойлобой атат да. Эгерде ошол дарак эртеге жыгылып бирөөнүн үстүн басып калган болсо, ошол жерде кайра эле мэрияга сөз тиймек. Мэрия каякты карап отурат, ушуну алдын албай беле. Бул эми коомдулук жагы, а бирок юридикалык жана документация маселеси боюнча мен жана сиз сурабадыңызбы эмне үчүн сотко кайрылдыңар деп. Мен сотко ошол токтомду жокко чыгаруу үчүн кайрылдым, анткени жергиликтүү кеңештин функциясында ал жок. Азыр бизде неме макулдук. Кыска жардамалык тыныгуу, мисалы токтомду кайра кайтарып алууга болобу, анан бул талаштуу маселенин андан аркы жагы эмне болот? Мисалы шаардык мэрия жаңы көчөттөрдү, заманбап көчөттөрдү отургузабыз деп атат. Анан кийинки ошол көчөттөр дагы курап калбай, бир ооруга чалдыкпай бул жагында болот. Биз жардамалык тынуудан соң маалымат алабыз. Урматтуу көрөрмандар, биз эфирибизди андан ары улантабыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бүгүн Ош шаарында кыйылып жаткан бактарактардын маселеси боюнча сөз кылып жатабыз. Буга чейин жарнамалык тыныгуудан мурда негизи кайсыл көчөлөрдө бактарактар алынат, эмне себептен, анан ирригация маселеси дагы анын артында жакшыра тургандыгы айтылган. Бирок Гүлбак Мамасалиева эжекебиз бул негизи юридикалык тараптары, документация маселеси толук болбой калгандыгы, кыйылган дарактар мисалы канча сомго сатылат, анын баасы көрсөтүлбөй калгандыгы тууралуу. Ал эми Тажимат мырза, негизи мурда эле ошол 50-60 жылда отургузулган бактарактар өздөрү туура эмес тандалып отургузулган да. Мисалы алар ден соолукка пайда эмес, кайра бир зыян алып келчү дарактардын түрү болгондуктан бир макул жагдайын биологиялык жактан алып караганда билдирген. Негизи эми мындан ары маселе Курманжанатка көчөсүндөгү бактарактар аз толук алынып бүттү, Дээрлик бүтүп калды. Анан эми ирригация маселеси жана жолдорду кеңейтүү маселеси ошол көчөттөрдү отургузганга чейин үлгүрөсүздөр. Сөз бүгүнкү күндө азыр биз дарактарды алып жанагы алай мейманканасынан жогору келбедикпи? Бүгүнкү күндө ошол жердеги ирригациялык тутумдарды орнотуу иштери башталды. Өзүңүздөр деле барып көрсөңүздөр болот, атайын жери даярдалып бүгүнкү күндө орнотулуп башталды. Бул ошо жана жогоруда белгилеп кетпедимби? Шаарда ирригация системасы дээрлик союз убагынан бери жаңыланган эмес. Ошого азыр мэрибиз Жеңишбек Шерматовичтин тапшырмасына ылайык азыр баардык ирригацияларды жаңылайбыз деп биз кечегинде дүмүрдү алганда, эгерде ирригацияны орнотуп дүмүрдү алганда анда баардыгын талкаламак экенбиз. Азыр кандайча бир ок менен эки коёнду атып атабыз дегендей дагы болуп атат да. Азыр биз жанагы дарактарды алдык, эски дарактарды ирригация тутумдарын орнотобуз, анын үстүн жапкандан кийин жол кеңейе түшөт. Ал жерде машиналардын парковкасы да, мен өткөндө дагы бир эфирде айттым эле, бизде союз убагында ошондой салынган экен жолдор. Жол салынган, жолдун чекесинде 0,5 метр, 1 метрге чейин аварийный съезд деген болгон экен. Ал жер асфальт болгон эмес. Азыр биз ошол эле областтык библиотеканын алдын ала турган болсок, асфальт жогору бийикте турат, берки аварийный съезд ылдыйда турат. Ал жака машина токтото албайт дагы, жолго токтоткондо бул автотыгындарды пайда кылып атат. Биз эгерде ошол жерде дагы асфальттап тегиздей турган болсок, анын жанына дагы лоток болгон болсо, жол кеңейе түшөт, где-то биздин расчет боюнча 1,5 метрге чейин өтөт. Анда автотыгынга кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы өз пайдасын тийгизет. Андан сырткары биз тиешелүү жанагы тиешелүү кызматтарга айтып атабыз, өзүңөрдүн жанагы кабель жана ток зымдары бар го, аларды жер астына алып өтүү боюнча, аларды иретке келтирүү боюнча азыр
бул боюнча бир комплексный иш жүрүп атат. Иш жүрөт, анан көчөттөр отургузулат жаңылары. Сөзсүз түрдө көчөт отургузулат. Бул шаарга биз дагы күйөбүз. Эми ошол жаңы көчөттөрдүн маселесине келеличи. Кечээ мисалы ошол эле шаардык мэриянын атайын бир жыйыны болду. Ошол үч өкүл тең катышып бердиңиздер, бир пикирлер айтылды. Бул маселе кайра каралды дегендей. Анан ал көчөттөрдүн баасы бир дагы коомдун бир кызыгуусу жараткандай болду. Ар бир көчөттүн баасы $250 чейин болуп калышы ыктымал деп башка мамлекеттерден алып келинет. Ал маселе кандай болуп чечилди? Кайсыл жерден көчөттөрдү алып келе турган болдук? Мисалы чынар дарактын жана агай зыянын айтып кетти. Мисалы ошол эле кайра биз ден соолукка зыян тийгизе албай тургандай бир көчөттөрдү алып келип албайбызбы? Ал маселе эмне болду? Бул кечеги акыркы болгон тегерек столубуз дейбизби? Мына жыйыныбыз ушул багытка багышталган эле, атайын эксперттерди чакырып, алардын дагы ой пикирин угайын деп. Биз өзүбүз эле ошо эгерде андай болбогондо биз ошо Өзбекстандан алып келип кымбат баалуу дарактарды эгип салат элек да. Биз аны кылган жокпуз. Атайын элдин дагы пикирин угайлуу, коомчулуктун ошол эле эжекебиздин дагы себеби эң күчтүү бизди критикага алып аткан эжекебиз. Андан сырткары эми бирок талаш тартыш менен бир эме нукка келебиз дегендей. Биз мындай конструктивдүү диалогко барганга аракет кылабыз ар дайым. Ошон үчүн эжекени да чакырдык, тиешелүү окумуштуулар чакырдык, агайды чакырдык. Ал жерде көптөгөн ой пикирлер айтылды, сын сунуштар. Ошонун негизинде бир биздин шаарга ылайыктуу дарактарды тандап туруш негебиз. Ал тандалып элек азыр. Бүгүнкү күндө сорту боюнча маселе болуп атат, баасы боюнча чечилди. Баасы дагы чечиле элек. Бул боюнча азыр дагы мөөнөтүбүз бар кичине. Биз буюрса акыркы чечимди кабыл алып, анан эгүү иштери сөзсүз жүргүзүлөт. Анан сиздер айткандай эле жанагы $250 деген бул катуу айтылып атат. Не обязательно ошол көчөттүн баардыгы ошол кымбат. Анан шаардык бюджеттин ошол эле акчасы баардыгы даракка кетип калгандай болуп атат да. Ар бир таанасы $250 деп. Толук чечим кабыл алып элек. Биз балдар адистер атайын Өзбекстанга барып келишти да. Андан сырткары азыр өзүбүздүн Кыргызстандагы жана питомниктер боюнча да изилдөө жүргүзгүлө деп агайлардан сунуш болгон. Биз ал вариантты да карап атабыз. Ага эми ушул жерде да өзүңүз айта кеттиңиз, мисалы эми ошо 56 жыл мурдагы ошол эле тиешелүү адистердин дейли агрономдордун жана көрсөтмөсү менен жана туура эмес түрдөгү бактарактар да тилекке каршы эгилип калган. Азыр эми мындан ары ошол эле микроклиматты жакшырта турган, мисалы адамдардын ден соолугуна же экологияга салым кошо турган көчөттөр отургузулушу керек. Анан бул жерде көп эсе кандай сунуштарды бердиңиздер? Же ошол $250 же $200 көчөттөрдү отургузсак биз укмуш болуп кетебизби, жашылданып кетебизби деген суроо да. Мен бул көчөттөрдүн баасы боюнча өзүмдүн оюмду айттым ошол жерде. Эми анан кийин кайсыл көчөттөрдү эккенибиз маанилүү түрлөрүн. Эми негизи тандап бизге ошол көчөттөрдүн ассортиментин көрсөттү. 6-7 даракты көрсөттү. Негизинен жакшы тандалган. Өзү ошондой ушул жерде өстүрүп, ошол дарактарды өстүрө алсак өтө сонун жакшы болот. Бирок алардын өсүп кетишинде дагы кеп бар да. Ыктымалдуулук бар, минус плюс жактары бар. Себеби бул Ташкенттен алып келип атабыз, алып келебиз деп атат. Эми Ташкенттен башка жактан импорттоп алып келип, анан бияка сатып атат. Ал жаркын жер ортолук деңиздин тегерегинде өскөн өсүмдүктөрдүн. Аны алып келип интродукция кылбай туруп, анан бияка алып келгенде проблема чыгышы мүмкүн. Анан кымбат баалуу алып туруп. Анан кийин негизи ол көчөттөрдүн сапатында мындай бизге керек жакшы экендигинде кеп жок анда. Бирок кеп биягында. Биринчиде акысында, экинчисинде кеп өстүрүп кетишинде, өсүп кетишинде. Эми ошон үчүн биз дагы сунуштарыбызды бердик. Ушул көчөттөрдү, ошол эле көчөттөрдү биздин шартта өстүрсөк болот. Мисалы каштандын ар бир уругун таштап койсоң 100% чыгат бир жылда. Оны 3 жылдан кийин алып келип отургуза берсеңиз, зеленхоз турат. Зеленхозго тапшырманы берип, ошол липаны деле, ошол клёндун түрлөрүн деле, ошо каштанды деле, ошо багрян, канадский, слива, писарь деген ошолордун баардыгын биздин шартта өстүрсө болот. Биздин шартта өнүп чыккан өсүмдүк биздин шартта жакшы өнүп кетет да. Приживаемость жакшы болот да. Ошондуктан биз айтып атабыз, аяктан мүмкүн болушунча басымды аякка жасабаш керек. Басымды биздин өзүбүздүгө жасаш керек. Же өзүбүз даярдашыбыз керек, же азыр бизде мына түндүк зоналарда дагы питомниктерде ошол өсүмдүктөр болушу мүмкүн. Ошолордон арзан. Бирок азыр ошто жок, мисалы ошол эле жашылдандыруу чарбасынан андайлар. Ошто билбейм, азыр биздин Эшмамет мырза барбы бизде ошондой түрлөр өстүрүлөбү? Зеленхоздун питомниктеринде мурда мен билет элем, ошол өстүрөбүздү аракет кылып, акча бөлдүрүп, мен билем да, ошол депутат болгондо ошону билет элем. Акча бөлдүрүп ушуларды өстүрөбүз деген
бир топ сөздөр болгон да. Биз акча бөлүп бергенбиз ошол мезгилде депутат. Ошолор эгерде өстүргөн болсо, азыркы мезгилде даярлар бар болушу дагы мүмкүн. Аны караш керек. Питомниктерди көрүш керек, зеленхоздан сураш керек да. Азыр бир канча түрүн сунуш бердиңиздер, ал канча түрү, анан ошонун канчасы мисалы Кыргызстанда кездешет, канчасы сырттан алып келинет? Азыр баасы сырттан алынып келингенде болот атат, көчөттөр. Азыр ошол биз сунушталган, ошол өздөрү тандаган 10 чакты түрдөгү ассортименттеги дарактар бардыгы интродукцияланган. Интродукция деген ол башка жакта өскөн өсүмдүк, родинасы башка жак. Анан бизге алып келген, бизде өстүрөт. Бирок биздин шартта өсөт. Бизде бар мал жерде аз экземплярда ар жерде өсүп тургандары бар ошолардын, ошол түрлөрдүн. Бизге өсөт алар. Бирок бир аз баягыдай алга жаңкыдай жөн эле эгип коюп таштап койсоң өсүп кетпейт да, биздин терек окшоп. Ага атайын уход керек болот да. Гүлгак эже, эми ал жерде да сиз да пикириңизди айтып келдиңиз деп атат. Анан негизи бул мындай маанилүү маселелер, мисалы ошол эле шаардагы бир чоң көйгөйлөр чече турган маселелер, жаңы башталып аткан жумуштар бир элдин пикири менен, мындай коомдук угууларга алынып чыгылып, андан кийин башталышы керек деген ар дайым принципти кармайсыз. Анан бул жерде сизди эмне мисалы көз карашыңызды билдирдиңиз, эмне дейт элеңиз, мисалы ошол эле $200 баасы боюнча айтканда, түрү боюнча айтканда, мисалы эми каалабайбызбы жокпу, Ош шаарында жана Курманжаннатка көчөсүндөгү бактарактар кыйылып калды, эми жаңылар отургузулушу керек, жумуш ортолоп калды. Эми тиги мэриянын башка жактарда бааны карап келүүсү туура эле. Эмнеге дегенде, мындай салыштырма деген болот да. Салыштырып, тиякта карап, бияқта карап, анан кийин мен ушул жерде өстүрүлгөн дарактарды эгүүсүнү биз ошол тегерек столдо макул эле болдук. Анткени ошо приживаемостька карап, анан УБТК кетип калбаш үчүн. Аны эми көбүнчө эле биз коомду талкууга катыштырып, анан кийин коом менен бирге иш алып барган нерсе мэрияны коргойт да көп нерседен. Мисалы үчүн прокуратура текшергенде же счетный палата текшергенде, башка текшергенде булар ошол элден түзүлгөн комиссия менен неме жооп беришсе, булардын өзүнө жакшы да. Ошон үчүн жанагы айтып атпайбы, Тажмат агай, мен депутат болуп жүргөндө көп акча бөлүнгөн, ооба, зеленхоздун питомнигине 80 миллион бөлүнүп аткандарын билем, 100 миллион бөлүнүп аткандарын билем. Ар жылда эле бөлүнчү да, ошо питомникке. Ошондо сөз беришкен, эгерде ал питомникке бөлсөңөр, будан кийин биз көчөттөрдү сатып албайбыз дешкен, туурабы? Анан бирок ал питомниктен азыр ошол акча короткон акчалар кеткенден кийин азыр ошо питомниктен алып эле ишибиз керек эле да. По идее, негизи. Кайтып антип бекпей эле дагы акча коротуп атпайбызбы ошол неме көчөттөргө. Ошол себептен мен ошол жерде сунуш бердим. Будан ары ошол питомниктердин иштөөсү боюнча жарандык мониторингди күчөтүш керек. Андан кийин депутаттар өзүнүн контролдук функцияларын күчөтүш керек да. Эгерде ошол маалда питомникти ачкан маалда ошондой функциялар күчөгөндө, же болбосо ошол зеленхоз ошол мурун биз ошол стратплан түзгөн маалда инвентаризацияга жарандык коомду коштуруп инвентаризацияны жасап койгондо, мындай кыюуларда суроо кеп болбойт эле да. То есть биз уже бизде память бар эле, биз айтат элек, ооба биз мониторинг жылда мониторинг кылып жүрөбүз, бул дарактын эскилиги жеткен деп. Анан кийин бизди аралаштырышпаса чарбага, анан көрсөтпөсө, анан көрсөтпөй эле эртеси ойгонуп турсаң эле 4000 даракты кыябыз десе, стресс болосуң да. Стресс болосуң. Уктап туруп эле эртеси мен тиги башка шаарда элем 3 февралда келсем эле жанагы мен жумушум жанындагы көчөдөгү дарактар жок. Эсим болуп калды, башка шаарга көчүп келгенде болуп калдым. Ошондой калабачсызда биринчи бактарактардан баштады окшойт жумуш. Ооба, жарандарды стресс кылбай эле, эгерде чындап эле ошондой коомдук угууларда же болбосо ошол экологдор өзлөрүнүн немесин, заключениясын мурун эле элге таратып койгондо, мындай чакырып презентация кылып, мына биз заключение кылдык, 90% ушун Эшмамбет айткандай кураган экен, ушинтип алганын эметип атабыз, кандай оңар десе, наверное, жарандар макул болмок беле дейм да. Бирок азыр заключение ушуга чейин көргөн жокпуз да, мага бербегендиктен мен ошо прокуратурадан анан сот аркылуу алайын деп сурандым. Ооба, сиз айтып аткандай, жана ошол эле жашылдандыруу чарбасына жыл сайын эле ошол шаардык мэриянын бир каржы бюджети бөлүнөт, кандайдыр бир пайызы бөлүнөт, анан ага жараша иштер алынып барылышы керек деп. Мисалы ошол элдин пикирин азыркы маселеде карай турган болсок дагы, эмне үчүн ошол бактарактар уурап калды, биз кайра алып келген көчөттөр кайра эле өнүп кетет деп кимге кепилдик берет, анан эмне үчүн ошол биздин агрономдор аны туура эмес бутаган, мындан ары деле алардын бир жоопкерчилигин карабасак, анан тиги акчалар канчалык деңгээлде максаттуу карабасак, кайра эле ошол көрүнүш болушу мүмкүн деп жатышат да. Анан негизи жашылдандыруу чарбасында мындай жетишерлик эле акча бөлүнөбү, анан эмне үчүн жана Гүлбак эже айткандай биз өзүбүз эле жана көчөттөрдүн түрлөрү менен жана Тажмат агай да айтты, өзүбүздү камсыздай албай атабыз, кайра эле биз ошол эле сырттан алып келгенге муктаж болуп калып атабыз да.
негизи суроо туура. Биз кече жанагы эмнеге кымбат деген маселе болуп атпайбы? Ал жерде дарактардын характеристикасын дагы көрдүк, эжеке дагы көрдү, кайда ал жерде диаметри 16-18 сантиметрге чейин. Ал деген чоң дарактар да, уже жетилип калган дарактар, бийиктиги 3-3,5 метрге чейин деп. Биз ошо колдон келишинче мына азыркы экологиялык климат деп атпайбызбы? Ошого көп мындай таасирин тийгизип калбасын деген багытта ошондой дарактарды карап көрдүк. Баасына карап ошондой бир көрөлчү кандай экен деп аларын билип, мындай изучать этип дегендей. Анан ал жерде ошо дарактарды эгерде эге турган болсо, ал дарактар чоң болуп атпайбы? Мурунку дарактарга караганда жаңы эгиле турган дарактар деле көбүрөөк кычкылтек бөлүп чыгарышы мүмкүн. Бирок канча бир убакыттан кийин агай, же дароо эле отургузулган жылдан тартабы? 3,5 метр деген бүгүнкү биз кыйган дарактар деле где-то бир ушу 3 метрдин эле тегерек, 3-4 метр. Мындай кылайын деп атат, жарандар уктап турса эле кайтып дарактар бар болуп калат деген деңгээлде көрсөтөм тургандай. Дагы бир айтайын дегеним, эжеке айтып атат, мына коомго айтпай эле сразу ушундай кылып салды, дароо эле деп. Ал жерде биз мурда дагы коомдук өткөзгөнбүз, ал боюнча баарыңыздардын маалыматыңыздар бар. Ооба, мурдагы мэрдин ушундай өткөрүлгөн. Биздин шаардык кеңештин депутаттары бул элдин өкүлү. Сөзүңөр аралжы, ошондо мурда коомдук угуу өткөзгөнбүз, ооба, бирок анда дагы экологиянын, мамлекеттик экологиянын заключениясын тараткан эмессиңер да, анда дагы көргөн эмеспиз да. Туурабы? Мынансында шаардык кеңештин депутаты менен чогуу ошо экологиянын корутундусу дагы алынды. Ошонун негизинде баардыгы өзүнүн мыйзамда белгиленген тартипте иш аткарылып атат. Эжеке бизге кайрылды, биз тиешелүү иш кагыздарды бергенге толугу менен даярбыз. Экинчи жагы бар. Жана айтып атпайбы эми, балким андан көбүрөөк микроклиматка пайдасы тийип калышы мүмкүн деп. Бирок ошол эле азыр эккен көчөтүбүз эртеңинде бизге мындай неме берип, пайда берип калабы дароо эле? Бир канча жылда мындай өзүн актай турган же экологияга салым кошо турган дарактардын түрлөрү да негизи сунушталгандар. Дарак көчөттөрдүн, быйыл дем алып алып кийинки жылы пайда келтирейин дебейт. Келгенде эле өзү ошол жашоо процессинде эле кычкылтекти бөлүп чыгарат, питанчтарды бөлүп чыгарат, ошо процесс жүрөт, бирок азыраак жүрөт. Но бирок канчалык чоң даракты алып келсе, анын приживаемость ошончо начар болот. Салыштыргандай? Ооба, канчалык жаш кичине көчөттү алсаң, ошончолук жакшы өсөт. Аны да эс калыш керек. Чоң-чоңдорун алып келип алып эртең өстүрөт да калбашыбыз керек. Ал жерде жанагы топурактары менен өзүнүн даяр депчи, ооба, чындыгында эгерде көчөттүн өзүнүн алып келген болсо, приживаемость аз деп өздөрү деле айтып атат. Андай көчөттөр арзан деле экен. Анан именно өзүнүн жанагы почвасы менен дейбизби, топурагы менен болгон болсо, анда приживаемость дээрлик көп келсе экен. Ошол жагында биз карап атабыз да. Ошол эле эртеге өспөй калса, дагы коомчулуктан. То есть неме Өзбекстан эгерде бере турган болсо, гарантиясы менен берет экен да, канча көчөт солуп калса, ошончо көчөттүн акчасын кайтарабыз деген. Маалымат иретинде да кыскача айтып кетсем, Бишкек шаарында да дарактар кыйылбады. Алар да бүгүнкү күндө алардын экологиялык Кытай эл республикасы менен сүйлөшүп атабыз дейт. Азыр биз ал жак менен да сүйлөшөбүз. Аларда азыр ушундай условия болуп атат экен, шарттар. Алар эгет, эгерде 1 жыл, 2 жылга чейинби, 1 жыл, 2 жыл гарантиясы болот экен. Өнбөй калган болсо, кайра алар башка берет экен ошонордун. Ошогон жактарында биз карайбыз сөзсүз түрдө. Анан дагы ушул жана мен айтып аткан дегенден алыспыз. Жана мен айтып аткан дагы бир карай турган маселе, мисалы бюджет үнөмдүү, максаттуу пайдалануу маселеси дагы бар окшойт депчи. Мисалы шаарда эми ошол дарактардан сырткары деле ошончо көйгөй бар, бирок анан эле бюджеттин негизги бөлүгүн быйыл жашылдандыруу чарбасы сырттан дарага алып келип отургузат деп көпчүлүк бюджет акчаны жылда эле ошол жашылдандыруу чарба комбинатына бөлүп отура албайбыз да деген сыяктуу. Мисалы ошол бара-бара өзүн өзү каржылоого же бир максаттуу пайдаланууга өтүш керек экен го деген учур келген окшойт. Жанагы деген да сөз бар го, питомникте өстүрүп өзүбүз сатабыз деген да сөз болгон. Киреше көрөбүз деген да сөз болгон. Ошол акча бөлүп атканда биз сөздөрдү укканбыз да. Ушул акчаны бөлүп берсеңер, биз питомникти уюштурабыз, өзүбүздү камсыз кылабыз, сатабыз, ушул чарбаны өнүктүрөбүз деген сөздөр болгон ошол учурда. Бирок негедир мына андан бери 5 жыл өттү, мен көрө элекмин. Ага чейин жылына мен билгенден эң азы 60 миллион, эң көбү 85 миллион сом акча бөлүнөт. Жылына ошондой бөлүнүп турган. Ошо мен 5 жыл, 6 жыл депутат болдум, ошондо эсимде калган. Азыр улмас алгандай, мисалы ошол эле ине жалбырактуулардын да аябай айтышкан, мисалы баасы биз кымбат сатып алабыз, андан көрө өзүбүздө өстүрүлсө жакшы экен деп бир үлгүлөр көрсөтүлүп, массалык маалыматтар каражаттарына чейин чыгарылып жарыяланган да. Питомникте бар, бирок алар дээрлик жана биз эге турган көлөмдө эмес. Биринчиден,
экинчиде ал жашка жете электер бар, можжевельниктер бар, туялар бар, тиешелүү бизде көчөттөр бар, бирок ал жашыраак көчөттөр. Ошон үчүн биз чоңураак дейбизби, более немелерди, көчөттөрдү карап атабыз. Анан ал жерде зеленхозго бул жерде акчанын баардыгы эле ошо өнүгүүгө деп бөлүнбөйт. Ал жерде кызматкерлердин айлык акысына, жанагы бизде зеленхоздо ошончо кызматкер, ошончо парк бар. Алар гүлдү эгет бир сезондо башка региондорго окшоп бир эгип коюп эле жылдын аягына чейин эмес. Бизде сезон менен алмаштырып турат. Ошол эле мэрия анасын билесиздер, ошол эле мына жанагы обул больница, оорукана тараптан кирген жактарды бул жерде бардык өнүгүүгө бөлүнөт акча. Анан ошол жанагы сарамдарды пайдаланып, ал боюнча текшерүүлөр жүрүп, азыркы учурда жылда текшеришип атат палата. Анан ооба макул, мисалы ошол эле сунушталган, жакшылар деп тандалып алган көчөттөрдү отургуздук дейли, андан ары аларды көктөтүп, өстүрүп кетүү маселеси кандай болот? Буга чейин жашылдандыруу чарба комбинаты жыл сайын айтып келчү, биз мисалы бактарактардын бир 80%-ын жана атайын автоунаалар менен барып суу карабыз, себеби бизде жана суу маселеси, агын суу маселеси көйгөй депчи. Ошондуктан дагы жана эмне үчүн эле биз ине жалбырактаруу дарактарга басым жасайбыз дегенде, мисалы жол боюна эмне үчүн биз жакшы ошол эле бактарактардын түрүн отургуза албайбыз дегенде, бизде суу маселеси дагы көйгөй болчу деген. Анан бул маселе кандай болот? Негизи эң туура суроо, жана мен жогоруда айтып кетпедимби? Ирригация системалары дээрлик Союз убагынан бери бизде жаңыланган эмес. Бизде ошол эле мына шаардык архитектура дейбизби? Ал жакта бир 20 жылдан бери лоток деген нерсе болгон эмес. Азыр ушул көчө толугу менен жаңыланат. Анан жаңыланганда дагы азыр биз ирригацияны жанагы лотоктарды айтып атабыз, атайын тешиктер менен болуш керек. Мурда бизде кээрки көчөлөрдө вообще тешиги жок болгон, аны тешиги деп сындырышкан, ошол көп немелер болгон. Азыр ошого атайын талапты коюп, сууга суу ар дайым жүрүп турат, постоянно агып турат, ошол жерде суугарылып турат. Мурдагыдай жанагы машина менен, водовоз менен алып келип суугарып, ал дагы операционный расходто. Ошондой эмес, биз жанагы табигый естественно кылып туруп суугарып, ошого жетишели деп атайын жаңылайбыз деп мэрибиздин тапшырмасы. Мэрибиз быйыл бизге аябай чоң жанагы тапшырманы берип атат. Шаарды кудай кааласа гүлдөтөбүз, шаардын жашыл зоналарын кеңейтебиз деп. Биз бүгүн эртең менен эле азыр маалымат иретинде айтып кетейин. Мына Шейиттөө деп коебуз, Алай гостиницадан шаардык жана кайгыл кызматына чейин басып бардык. Кургойго чейин, Көргайдын кургойуна чейин. Ал жакта жанагы соода түйүндөр түшүп кетип, көпчүлүк соода түйүндөрүнүн алдында дарактар кыйылып кеткен экен. Эртең Жеңишбек Шерманович ушул жактарды да зеленый зона сөзсүз болуш керек, дарактарды эгесиндер деп тапшырманы берди. Буюрса бул жакта дагы жумуштар аткарылат деп күтөлү. Сиздерге рахмат келип бергениңиздер үчүн. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Бул маселе боюнча мисалы бир сааттап майып курсак дагы бир бүтүнгө келе албагыдай талаш тартыштуу маселелердин бири болуп жатат. Канткен күндө дагы мисалы ар кандай сунуш пикирлер сиздер тараптан айтылды. Аны ошол эл өзү электен өткөрүп бир тыянак чыгарат деген пикирдебиз. Гүлгакын Мамасалиеванын негизги белгилөөсүндө эми ошол эле жыл сайын чыгашаны арттыра бербестен, мисалы ошол эле бюджет сарамжалдуу пайдалануу, питомниктерде максаттуу жана көчөттөрдүн түрүн эгиндерди отургузуп, андан ары ошол эле кирешени чыгашаны азайтып, ошол эле учурда укуктук жагынан жана юридикалык жагынан, уруксат жагынан элдердин дагы пикири эске алынышы керек деген негизги пикирин билдирди. Ал эми Тажимамат мырза ошол эле жана канткенде биз жана экологиялык жактан туура бактарактарды тандасак болот. Анан азыркы ошол эле кыйылып жаткан бактарактардын жана чынар теректердин эмне үчүн кыйылганына макулдугун берген, себеби жана өзүңүз айтып өткөндөй эле алар кайра адамдардын ден соолугуна бир таасирин тийгизип, түрдүү ооруларды пайда кылып жаткандай жана көрүнүшкө келгендиктен улам бул бактарактардын негизи кыйылганы бир чети туура болду деген өзүнүн көз карашын билдирди. Негизи Эшмамбет мырза эми бул маселени бир өздөрүнүн жана эмне десем планын алып бир жакшы жумуштар аткарылып, шаарыбыз жашылга айлансын жашыл аймакка айлансын дейбиз. Анткени бул шаардын жашыл аймакка айланганы, баардык адамдардын эсеп санына алганда бактарактардын жетиштүү болгону бул климатты жакшыртууга кошкон салымыбыз болот. Биз мына ушундай пикирлер менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.